эгерде силер рекетчиликтин ушундай силерден чоң балдардын акча талап кылуусу, силерди урушуусу, же болбосо силерди шылымдоосуна кааласаңар, келип сөзсүз мугалимиңерге айтсаңар болот. Миңден ашуун окуучу билим алган Ош шаарындагы Хабибулла Тажибаев атындагы мектепте ар бир сабактын башында тартипти сактоо боюнча түшүндүрүү жүргүзүлөт. Жума соңунда кылмыштуулуктун алдын алуу, мектеп рекетчилигине жол бербөө боюнча 45 мүнөттүк тарбиялык саат өтүлөт. Биз бүгүнкү сабакта рекет боюнча сүйлөштүк. Балдар менен рекеттин түрлөрү, рекеттин кандай түрлөрү бар, кайсы убакта кабыл калышат, жана аны кантип алдын алуу керек. Ошол боюнча сүйлөп, балдар менен талдап сабакты өттүк. Ар сабакта эле балдарга биз түшүнүк беребиз, бири-бириңерди сыйлагыла, бири-бириңерди уккула. Эгерде силер зомбулукка кабылып аткан болсоңор, келип бизге ачык айтсаңар болот. Же болбосо айта албасаңар, ишеним кутчасына жазып таштасаңар болот деп биз ар убакта балдарга багыт берип, аны алдын алуу боюнча тарбиялык сөздөрүбүздү айтып турабыз. Мындан сырткары мектеп ата-энелер менен тыгыз байланышта иш алып барат. Ар аптанын шаршемби күнүн ата-энелер күнү деп, алар мектепке келип окуучулардын билим тарбиясын мугалимдер менен бирге талкуулашат. Жыйынтыгында бул мектепте бир да терс окуя катталып, милициянын каттоосуна түшкөн эмес. Тартиби начар окуучулар менен кенже класстан тартип иш алып барышат. Ушундай атайын ата-энелер кабинети жасаганбыз. Жуманын, аптанын ар шаршемби күнү да ата-энелер келишип, ушул жерде өзөрү баарлашып, балдардын тартибин биринчи жолу тартиби жөнүндө маалымат алып кетишет. Андан тышкары ушундай көйгөйлүү балдар болот да баары бирчи. Жаш кезинде эле ошо 4-5 класста кичине балдардын тарбиясы начар балдардын ата-энелерин чакырып, бу жерде ата-энелер мектебин мына ушул колдонмолорду колдонуп, ата-энелер мектебинин сабактары уюштурулат. Аталган мектептин тажрыйбасы бүгүн Ош шаарындагы бардык мектептин мугалимдерине үлгү катары көрсөтүлдү. Окуучуларга билим берүү, тарбиялоо ыкмалары, аларды кантип терс көрүнүштөрдөн алыстатуу боюнча алып барган иш-аракеттери менен бөлүшүштү. Сабактан сырткары мында окуучулар сөзсүз түрдө кошумча ийримдерге катышып, бош убактыларын пайдалуу өткөрүшөт. Biz mana o'zi aytmoqchi, hozir Биз бул мектептин бардык эле мугалимдери балдарга билим берүү менен катар эле тартибине өзгөчө көңүл бурабыз. Мисалы, жуманын бир күнүндө ата-энелер сабактарга кошо катышат. Аларды биз үйрөтүп койгонбуз. Себеби баланын билими менен кошо тартибин да карап өздөрү көрөт. Ошондой эле туура тарбия, бири-бирине жардам берүү, сылык мамиледе болуу, мугалимге туура мамиле кылуу сыяктуу видеороликтерди көрсөтүп турабыз. Кудайга шүгүр, тартип жакшы, кылмыштуулук жокко эсе. Мына ошону бүгүн келген мугалимдерге көрсөттүк. hech qachon do'stlik o'rtasiga rishta tushmasligi bo'yicha Акыркы учурдагы коомчулукту сенсенткен өспүрүмдөр арасындагы окуядан улам бардык мектептерде түшүндүрүү иштери күчөтүлдү. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы ата-энелер менен биргеликте окуучулар арасында рекетчиликти, башка мыйзам бузуулардын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Мындан сырткары коопсуздукту камсыздоо үчүн мектептерге дагы 850 көзөмөл камералары коюлат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын иш планы негизинде биз март-апрель айларында 9-13 класстын окуучуларын биз ушул ички иштер башкармалыгына ачык эшиктерге алып барабыз. Бул дагы жаш өспүрүмдөрдүн өзүнө жоопкерчилик менен мамиле кылып, ошондой кылмыш дүйнөсүнөн алыс болуп, жат көрүнүштөрдөн оолак басып жүргөнгө жакшы негиз болот деген максат. Мектептерде жашы жете электер менен иштөөчү инспекциянын кабинеттери ачылып, окуучулар менен тыгыз иш алып баруу күчөтүлөт. Ошондой эле коопсуздук үчүн Оштогу 70 мектептин баарына күзөтчү коюлган. Самара Асанова, Бек Туркалыбек уулу, ЛТР Ош шаары.